Мухлиса Муталипжан кызы Ош шаарындагы номер 12 атайын көмөкчү жатак мектебинде 9 класста окуйт. Ал кол өнөрчүлүккө кызыгып, келечекте чебер болууну каалайт. Мукаллим тайы мәйімді, атам мәйімді бірске мәйімді болышат. Бұйта апама сайытам бәйімананы татақы барсаты юқым кәліпет. Әсәкәләйтін кәскәтік кен аламын. Келесекте себейі балықым келетіл. Тәйке сайытам бәйі алып бәйікім келет. Анын курбусу Самара Асылбек кызы дагы тигүүчүлүккө кызыгып, үй турмушуна керектүү буюмдарды тигүүнү мыкты өздөштүргөн. Каарман социалдык тармактарды да активдүү колдонуп, өз колунан жарылган эмгектерин башкалар менен да бөлүшүп келет. Өзүм кылам, үйдө бош отурганда тигип отурам мен да. Кол тигиштериме. Мектепте мындай подушка нечелер тигем. Ошентип. Үйдө кол тигишим кылып, ошо Инстаграм деген эмеге киргизем да. Бардык тиккендериме. Ошакта тигүүчүлүктөрдүн бардыгын киргизгем. Кол тигишими машинада тиккендерим. Мен өнөрүм баары эле жакшы дешет. Жакшы тигесиң деп комментарий жазышат, лайктар болушат. Атайын көмөкчү мектепте кол эмгек сабагына өзгөчө басым жасалат. Анткени өзгөчө балдар бул өнөрдү өздөштүрүп, бир кесиптин ээси болсун деген максатта. Бул мектепте негизинен кол эмгек сабагы 4-класстан баштап башталат. Атайын кыздарга тигүүчүлүк, балдарга устачылык кесиби боюнча багыт беребиз. Чоң класска өткөндө балдар, кыздар өндүрүштүк практика боюнча иштешет. Үй буюмдарын тигебиз. Подуш, мындай жаздык төшөктөрдү, шейшептерди, мындай үйгө керектүү болгон мындай туткучтарды тигебиз. Азыркы учурда Ош шаарындагы номер 12 атайын көмөкчү жатак мектебинде 234 окуучу окуйт. 43 бала мектептин жатаканасында жашашат. Бул жерде Даун синдрому, аутизм, ДЦП, акыл эсинен жабыркаган өзгөчө балдар тарбияланып билим алышат. Атайын мектеп программасынан айырмаланып, балдардын кабыл алуусуна ылайыкташкан жеңилдетилген программанын негизинде сабактар өтүлөт. Бизде ал балдар келгенден кийин биринчи бизде балдар келип, окуп, анан адаптация болот, анан секинден үйрөнүшөт. Үйрөнгөндө бала өзүнөн өзү ачыла баштайт да. Кээ бир балдар бар, кагаз жүзүндө кабыл албаган менен иш жүзүндө кабыл алган балдарыбыз бар да. Көбүнчө бизде Даун синдром балдар бар, алар жакшы сүйлөй албаган менен аябай ырга, бийге, аябай шыктуу болушат да. Андан тышкары жана ДЦП, аутизм балдарыбыз жана кол өнөрчүлүккө дагы аябай шыктуу болуп чыгышат. Алар ушул менен биргеликте өздөрүнүн деңгээлине жараша бир нерсени билсе, биз атайын 16 кесиптик лицейибиз бар. Ошол жерге барып окушат. Быйылкы жылы бизден азыр 6 окуучу ошол кесиптик лицейде окуп жатышат. Колдорубуз менен турабыз, кана? Мяу, кана кызым? Мышыга келге? Мяу, кана? Кто скажет, ну, близ, какой звук слышим? Күн балдарын сүйлөө речи төмөн болгондуктан, логопед мугалим сабакта ар бир бала менен өз-өзүнчө иштеп, ар кандай ыкмаларды колдонуп, билим берип келишет. Сөз байлыгы кем, фразовый речь буларда, ушундай жеке жана топтуу окутуунун негизинде жана башка биздин мектепте вот развитие речи, ритмика, пение деген сабактар бар. Ушул атайын сабактардын негизинде бул балдарда кыйла кемчиликтери жоюлуп, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Атайын көмөкчү мектепте балдар музыка сабагына өзгөчө кызыгышат. Алар бийлегенди, ырдаганды жана манас айтканды жакшы көрүшөт. Ошондуктан таланттуу балдар сабактан сырткары бош убактысын көп бөлүгүн музыка каанасында өткөрүшөт. Майрамдарда окуу жайлардын чакыруусу менен барып концерт коюп турушат. Музыка сабагы дегенде биздин балдар ошо эшиктен жүгүрүп келишип, колдарынан келишинче ырдаганга аракет кылышат.
биздин дабына балдар окуган үчүн, булар сөз өзгөчөлүктөрү кемирээк үчүн мен буларды колдорун ымдап ырдатканга аракет кылам. Бирок ошондой болсо дагы ырдап бийлегенге биздин балдар өтө зээндүү балдар десем болот. Жаштамын. Мен ушу мектепте окуйм. Кичинекейимден бери ушу бийге катышып, кружокто бар жок ыр бийлерибизди үйрөтөт бизге. Эжекебиз аябай жакшы. Бар жогун үйрөнүп, жакшы окуп жүрөбүз. Келечекте ким болгуң келет? Музыкант. Өзгөчө балдардын ден соолугуна карап, атайын мектептерден окутуп, өнөр үйрөтүп, коомго аралаштыруу ата-энелердин милдети. Анткени бардык балдар тең укуктуу. Балдардын келечеги кең болсун.